Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө шейшемби Супер ТВда сереп чекит KG сайтынан алынган саат 15:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Калаада Бишкек баатырдын эстелиги ачылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Президент бул Бишкек шаарынын тарыхындагы маанилүү окуя экенин белгилеп, шаардын көркүн арттырууга багытталган мындай аракеттер тарыхый эстеликтерге аяр, камкор мамиле жасоо менен коштолушу керек экенин белгиледи. Монументти орнотууга Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги жай бөлүнгөн. Эстеликти курууга акчаны Бишкек баатыр коомдук уюму чогулткан. Сумма 8 миллион сомду түзөт. Монументте Бишкек баатыр Кыргызстандын борборун негиздөөчү деген жазуу бар. Шайлоодо 7% чекти өтө албай калган 8 партиянын мүчөлөрүнө боршайкомдун алдына чатыр тигүүгө уруксат беришкен жок. Бишкек шаардык кеңешке кирбей калган партия өкүлдөрү каршылык иретинде ачкачылык жарыялашты. Алар шайлоо массалык мыйзам бузуулар менен кир өткөнүн айтып, анын жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоо дайындоону талап кылып жатышат. Нааразычылык акцияларына чыккандардын айтымында алар бүгүн саат 11:00 боршайкомдун алдына келип ачкачылык жарыялашмак. Акция 3 күнгө пландалган. Бирок алардын тиккен чатырын милиция кызматкерлери күчкө салып жууп кетишти. Бирок нааразы болгон тарап чатырларды кайра тигебиз дейт. Энергетика тармагы жалпысынан 129 миллиард сомдук насыя алган. Анын ичинде сырткы карыздар жана мамлекеттен алынган бюджеттик ссудалар бар. Бул тууралуу Улуттук энергохолдинг ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Бакыт Сыдыков билдирди. Анын айтымында сырттан алынган насыялар чет элдик валюта менен берилет. Бул терс таасирин тийгизүүдө. Ал энергетика тармагы тапкан киреше менен жоготкон чыгашанын ортосундагы айырмачылык чоң экенин белгиледи. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында кыргызстандыктардын жашоо минимумунун көлөмү 13%га көбөйүп 5840 сомду түздү. Бул туурасында Улуттук статистика комитети маалымдады. Жашоо минимумунун эң жогорку көлөмү Бишкекте, Ош шаарында жана Ош облусунда байкалган. Жашоо минимуму бир жаран ушунча акча менен бир ай жанын багалат дегенди түшүндүрөт. Белгилей кетсек, кабыл алынган жаңы конституцияда пенсия жөлөк пулдарды жашоо минимумунан кем эмес төлөө кепилденген. Бул мыйзам 2023 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Кара-Сууда 11-класстын окуучусу 1-класстын кызын зордуктаганы тууралуу маалымат текшерилип жатат. Бул туурасында Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин соц тармактарда Оштогу бейтапканага зордукталган 7 жаштагы кызды алып келишкени тууралуу маалымат тараган. Кара-Суу районунун жана Ош облусунун башка райондорунун аймагында 13 апрель күнү 7 жаштагы кыз зордукталганы тууралуу расмий арыз түшкөн эмес. Ошондой болсо да Ош шаарындагы бейтапканалар текшерилип жатат деп билдиришти Ош шаардык милициясынан. Анда күбө окуя 13 апрелде болгонун, кызды зордуктаган бала 11-класстын окуучусу экенин жазган. AstraZeneca вакцинасы Кыргызстанга Ковакс линиясы аркылуу май айында келиши мүмкүн. Бул тууралуу 14 апрелде Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында Ковакс программасы 1-айлампада 400 000 доза вакцина сунуштаган. Буга чейин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Ковакс программасынын алкагында Кыргызстанга 2 600 000 доза вакцина келерин билдирген. Кинорежиссер Геннадий Базаров дарылануудан кийин ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу президенттин жана өкмөт аппаратынын клиникалык ооруканасынан билдиришти. Ал ооруканага 9 мартта түшкөн. Дарыгерлер кинорежиссердун диагнозун айтышкан эмес. Геннадий Базаров кинорежиссер жана сценарист, кыргыз эл артисти. Ал 1942 жылы 14 майда төрөлгөн. Ушул жана башка жаңылыктарды сереп чекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Ийгиликтүү күн болсун.